Урматтуу журналисттер, 30 жылда Кыргызстанда 30-тан ашык баатырлар бар. Мындай карап көрсөк, 30 баатыры бар, мамлекет гүлдөп өнүгүш керек эле да. Бизде өнүккөн жок. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстанда президенттердин баатыры бар. Нээлдин баатыры. Акаевдин баатырлары, Бакиевдин баатырлары, Отунбаева, Атамбаевдин, Садыр Нуркожоевдин баатырлары. Бирок ушул баатырлардын ичинен кимиси чыныгы баатыр деген суроону берди да эшикте. Мен ошого жооп берип коеюн, анан журналисттерге жооп берем дедим. Ошол президенттердин баатырынын ичинен менин байкашымча эң кыйын баатыры менин Сокия досумдун, Сооронбай Шариповичтин баатыры Атамбаев эң түзүк баатыр экен. Эмне үчүн? Түрмөдө жатса да бирөөгө жагабы анын позициясы, жакпайбы, күрөшүп атат. Калган баатырларыбыз, мисалы Жумагулов, ким эле? Акаевдин солдат эле да. Кумтөрдү берген киши эле да бүгүн Садыр Нуркожоевдин баатыры болуп атат. Баатырлыкты өзгөчө кызмат үчүн алганды колдойм. Айрыкча мамлекеттик чиновниктер баатыр алганы туура эмес. Ал өзүнүн мамлекеттик ишин кылып атат, айлык алып кылып атат. Баатырларды жазуучулар, искусство, маданият кызматкерлери алса колдойм. Жазуучулар айрыкча бир нерсени тварить этип, бир нерсени жасаган эмгеги менен. Айлык алып туруп, өзүнүн иши боюнча Кыргызстанды 30 жыл анан талкалап туруп, анан кайра бүгүн баатыр болуп атат. Ушул баатырбы? Жок.